Жана Аллах Таала өтө мээримдүү, өтө боорекер зат. Сиз менен биздин күнөө кылуубузду билет. Ошого байланыштуу Аллах Таала бир канча ушундай бир жайларды даярдап койгон. Ошол жайлардын себебинен Аллах Таала сиз менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирип турат. Өзүнүн мээримине бөлөп турат. Намаз окуңуз, намаз аркылуу күнөөңүз кечирилет. Намаз окуй албай калдыңыз, ороза кармаңыз, ороза аркылуу күнөөңүз кечирилет. Ал болбой калды, күнөө кылып койдуңуз, түнү туруп түнкү ибадатты кылыңыз, ар аркылуу күнөөңүз кечирилет. Ал болбой калдыбы, сиз келип туруп мына жума намазга келиңиз, ал аркылуу күнөөңүздү кечирет. Аллах Тааланын алдында толтура күнөөнү кечирте турган бир жайлар бар дейт. وخير الخطائين التوابون يعني أفضل من يحب الإنسان الذي يكثر التوبة الله عز وجل يحبه كثيرا. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ар бир адам баласы өтө көп ката кылуучу. Өтө көп ката күнөө кылуучу. А ошо көп ката кылуучулардын ичинен эң жакшысы Аллах Таалага көп тооба кылгандар. Демек көп тооба кылган адамдарды Аллах Таала сүйөт жана өзүнө жакындатат. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله من رحمة الله عز وجل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك في كل ليلة حتى تطلع الشمس من مغربها. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын пенделерге болгон мээримдүүлүгүнү баяндап бир хадисти мазмунда айткан, чындыгында Аллах Таала кечирим колуну жаят түндөсү, күндүзү күнөө кылгандар тооба кылуу үчүн. Жана Аллах Таала күндүзү кечирим колуну Аллах Таала жаят, түндөсү тооба кылгандар, түндөсү күнөө кылгандар тооба кылуу үчүн. Бул күндү ар бир күндө улана берет, күн батыштан чыгып калганга чейин дейт. الله عز وجل من رحمته أنه يريد لنا التوبة أن الله عز وجل يريد لنا التوبة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء الآية 27 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Жана урматтуу туган, Аллах Таала өзү Ниса сүрөсүндө 27-аятында Аллах Таала кайрылат. Алла сиз менен бизге эмнени каалайт? Алла Тааланын мамилеси кандай? Алла силердин тообаңарды кабыл кылуусуну каалайт. Алла силерге өз мээрими менен кайтууну каалайт. Ал эми иман келтирбегендер, яхуд, насаралар болсо, алар силердин Алла Тааладан чындыктан туура жолдон оорулуп башка жолго бурулуп кетүүңөрдү каалайт.